Ошону бизге келсеңер болбойбу? Жол үчүн, жол эсебинде мынча метр жер керек силерден деп жазып, мындай кагаз түрүндө документально келсеңер болот го десе. Каланын жака белиндеги Халмырзаев көчөсү кеңейтилип, асфальт басууга даярдык жүрүп жатат. 2 тилкелүү тар жол 4 тилкеге чейин кеңейген. Бул башкы пландын негизинде жолдун аралыгы 32 метрге чейин кеңейиши керек болчу. Анда ирригациялык канал, тротуар жана жашыл зона каралган. Бирок жергиликтүүлөрдүн каршылыгы менен жашыл зона алынып, жолдун турасы 28 метрге кыскарган. Кошумча үйлөр кеткен эмес. Үйлөр эгер биз азыр мурда 32 мурдагы проект менен кете турган болсок, сөзсүз түрдө үйлөр кетет болчу да, эки этаж үйлөрдө. Ошон үчүн ондой кетпей турган болгон. Биз эми үйдү сактап калып, үйү жок, заборду алына турган болгон да. Ал эми азыр арызданган Халмырзаев көчөсүн кеңейтүүдө жалпы 15ке жакын турак жайдын короолору сүрдүрүлгөн. Булардын катарында Султан Абдулдаевдин дуал тосмосу 2 бөлмөлүү ашканасы дагы кирип калган. 4 ай убакыттан бери тийиштүү ишканалар кенемте берүүнү карабай жатканын айтат. Кагаз түрүндө эч кимсе келген жок да, только ОЗЕК түрүндө келишет. Келип эле оройлук кылып, бирок Асат деген баланын дагы сүйлөгөн сөздөрү бар, келип сен неге после пожар келип алып туруп андай кылып атасың? Мен сенин үстүңөн иш козготом. Деп оройлук мамиле менен бир сыйра урушуп кетти. Андан кийин Ибрагим дегени келди. Ошо оң эстенбей жактан деп ушул немеден остановса делген. Ал келди. Ал келип туруп сен берсеңер жолго бере атасыңар деп. Ооба жолго бере атабыз дедим. Силер мыйзам чегинде келбейсиңер дедим. Предупреждение берип. Силер паланча акча деп атат экенсиңер дейт. Ой, акчаны билбейбиз биз. Биз акча жөнүндө эмне компенсация экенин деле эмне экенин билбейбиз. Эптеп ушул жерге мына бараталарды куруп берсе, мына жерди оңдоп берсе, биз деле каршы эмеспиз. Мына жерди ала берсин. Майли мен Жолго бересиздер. Жолго берем. Мыйзамдуу кылсын. Мен биз жашыбыз 70ке чыгып атат. Биз барсак 2 метр эле жерге барабыз. Мен талашпайм деп. Мыйзамдуу чегинде кылып, жакшыны айтып, эже мындай болуп атат. Эми ушундай кылып койгон жакшы. Мынерден жыгылып чалым көзү көрбөйт. Өлүп калса ким жооп берет? Эч жолу жооп бербейт экен. Биринчи баратабыз бар эле, баратаны сындырып, бүт ыргытты. Мына азыркы экинчи баратабыз мынтип жатат. Ал эми шаар бийлигинин тийиштүү өкүлдөрү Султан Абдулдаевдин үй бүлөсү кенемте алууга арызды кеч жазганын негиз келтиришет. Кепилдик кат даярдап, жакынкы күндөрү алынган жердин баасы чыгарылып, жер берүү каралат. кече арыз жазды, биз аларга кепилдик катты да бердик. Атак бул маселе биздин өзүбүздүн реестрибизге катталды. Бүгүнкү күндө ошонун оценкасы чыкса, анын оценкасы чыкса, биз жерлерди көрсөтүп туруп алмашуу иштерин жүргүзөбүз комиссиянын кароосунан кийин. Бул жерде бир пискоблок забору менен, анан бир дарбазасы менен эметиле калган. Биз дагы 1 метр кирип бергиле деп айтып ошондой проект неме болду да. Ош шаарында жарандарга кенемте катары жер бөлүп берүү үчүн 53 гектар аймак трансформацияланууга жиберилген. Шаар бийлиги бир дагы мыйзамдуу документи бар, жаран кенемтесиз калбай турганын билдирип келе жатат. Абдумалик Базарбаев, Тейт Телебалдиев, Ош ТВ.